Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz кечеги кириш сөзүбүздө ушуларга токтолгонбуз. Бул негиз деген основа, эреже. Ушул нерселерге маселе кайтып барат деп. Алты негиз деп түзүлгөн. Ошол негиздин кече кириш сөзүндө шейх Фаузан хафидахулла бир эле мисалдап берди. Себеби адам баласы негизди түшүнбөсө, максатка жетүүдөн кур калат. Ошон үчүн алымдар айткан, ким негиздерди билбесе, максатка жетүүдөн кур калат деп. Анан шейх мисалдап берди. Мен Курандын түшкөн максаты адамдарга ошону окуп, түшүнүп, ага акыл калчап, ой жүгүртүп, жашоодо ошол менен жашаш негизги максат болсо, адам ушул Курандын максатын, негизин түшүнбөгөндүктөн аны жанагындай кече биз эскерип кеткенбиз. Өлүктөргө, тумаргаларга, тамак ашка, мүрдөлөргө, ар кандай жылдык деп бидат жанагындай аш неме деген нерселерге окуп, ошол нерсеге көздөп алгандар бар. Мына ушундай сыяктуу. Бул ошентип шейх мисалдап берип кетти. Ошондой эле кийинки келе турган ушу негиздерди да адам түшүнбөсө, максатка карай иш жасабай, башка шариятка каршы келген нерсени максат деп жасап, ошону негиз деп көрүп алышы коркунучта. Бул негиздер, туугандар, айтып кетейли, Куран суннада толук менен келген. Бул деген ушул китепте гана бар, бул китептен окусаң башкадан билбей каласың деген сөз эмес. Болгону алым бул жерде ирети менен, тартиби менен койгон, жана алымдар ушул нерсеге түшүндүрмө берип, шарттап келишет. Бул негиздерде Куранда өтө жеңил кылып Алла Таалам баяндаган. Бирок канча деген акылдуу билимдүүлөр билбей жүрүшөт. Адам акылы менен гана чындык менен жалганды айырмай албайт экен, туугандар, бул менен. Ошон үчүн адам акылына таянуудан, өзүнүн тажрыйбасына таянуудан сак болуш керек. Канча деген ааламда акылдуулар, билимдүүлөр бар, бирок бул хидаяттан алыс. Алардын билими, акылы өлүмдөн нар жагын көрө албайт. Бул деген сөз ушул дүйнөдөгү эле нерселерди сыртынан бире алат. Куранда Алла Таалам айткандай: "Я'ламуна зохира минал хаяти дуnya", алар дүйнөнүн үстүртөн гана билишет дейт. "Ва хум анил ахирати хум гафилун" деп. Алар кыямат кайымда акыреттен кайдыгердикте деп. Адам хидаятты билиш үчүн сөзсүз Алла Таалам китеби Куранга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисине кайтыш керек. Өзүнүн акылына таяна турган болсо адашат. Ошондон бидат элери деп коет. Адашкан адамдардын бирден бир дагы нерсеси ушу акылдарына таянганы. Эгер мен акылым кабыл кылса ал чындык, акылым кабыл кылбаса ал жалган деп. Ошол себептен алар Куран менен сүннөттөн да үйдө коюп акылдарын адашып кетишкен. Себеби акылды иреттеп, тартиптеп кое турган нерсе бул Куран, сүннөт. Бул алты негиздер Куран, сүннөттө, туугандар, ачык күндөй ачык келген. Эч кандай бүдөмүк жери жок. Ошондой болсо дагы адамдар ушуну көрбөй алыстап жүрөт. Бул деген хидаят Аллах Тааланын колунда. Адам өзү умтулуп аракет кылбаса, ага эч нерсе андай хидаят жок. Ким умтулуп аракет кылган болсо, Аллах Таалам ага хидаят ачып берет. Негизи биз айтпадык хидаят эки түрлүү болот деп. Ачык хидаят бар, анан Аллах Таалам ошого тавфик берет. Адам умтулуп өзү аракет кылса. Анан дагы айтып кетчү нерсе, туугандар, бул жерде келген негиздер именно илим талап кылып жүргөн адамдарга же алымдарга деген сөз эмес. Бул бүт карапайым адамдарга ачык айкын эле келген. Бирок ошол адам кайдыгер болуп жүз бурупкандайын ушундай ачык нерселерди деле көрбөй калат. Шейх мисалдап берет. Мисалы, сиз бир жерге барайын деп атасыз. Же бир топ адамдар болуп барайын деп атасыз. Баланча деген айылга мисалы. Анан баратсаңыз, ал айылга чейин не деп коет, аламаттар, знактар бар, белгилер. Оңго бурул, солго бурул деп, мынча километр деген оңго, ошол жерден дагы бир знактар бар. Ошол знак менен барсаңыз, сиз айылга барасыз. Знактар чоң болуп көрүнүп турат. Эми жаныңыздагы адамдарды карасаңыз, ал знактарга көңүл бурбай эле оң сол жактагы жолдорго өтүп кете берет. Анан таң калып карайсыз, бул адамдар кандай өзү? Бул жолду ачык айкын эле көргөзүп турса знактар, эмнеге бул жол менен баспайт деп. Мына ошондой Алла Таалам бизге хидаятты берип, көргөзүп, ачык кылып койсо дагы, бирок көргүнүп турса деле адамдар ушуну көрбөй, укпай, акыл калчабай, өйдө төмөн
оң солға басып хидаятты таштап салганда ошондо адашкандай эле максатты таппай калышат дейт. Анан дагы туугандар бул жерде айтып кетүүчү нерсе кыскалап айтканда кириш сөзүнүн биринде шубхат деп коет. Шубхат деген сөз чындыкты жалган кылып көргөзүү, жалганды чындыктай кылып көргөзүү. Ошон үчүн интернет булактарынан, гезит, журнал, ар кандай адашкан китептер, адашкан адамдардын сөздөрүн угуу, ушундай нерселерден сак болуш керек. Адам акылын ошондой менен да айнытып алат да. Эми бүгүн туугандар биз ушул негиздин биринчисине киришебиз. Бул 6 негиз. Кече биз ушу кириш сөзүндө айттык туугандар. Негизден эгерде адам түшүнбөй калган болсо, анда калган нерселерден пайда жок. Могу 6 негизден деле биринчи негизди билбесеңиз, анда ушул Курандан да пайда албайт адам. Кылган амалдарынан да пайда албайт. Экинчи негизди билгениңиз, биринчи негизди билбесеңиз да пайда бербейт. Ошон үчүн бул өтө зарыл туугандар. Өткөндө 4 эрежени деле өткөндө кандай зарыл деп айттык элек, бул ошондой. Алхамдулилла, эгерде туура түшүнүп алган болсоңуз, ачык айкындыкта болосуз. Ушундай ачык айкын күндөй болуп көрүнүп турса дагы, бул чындыктар эмнеге адамдардын аз эле гана билишет, көпчүлүк адамдар унутулбайт деп айтат. Себеби дегенде адамдарга Алла Таалам да Куранда көп жерде эскерген экен, менин кулдарымдын азы гана мага иман келтирет, азы гана мага шүгүр кылат. Ома актарын наси валау хариста би муъминин деп, адамдардын көпчүлүгү ыймандуу болбойт, сен ага аракет кылсаң дагы деп. Эгер сен адамдардын көпчүлүгүнө баш ийе турган болсоң, сени адаштырып салат деп. Оин тути актар ман фил ард юдиллук ан сабилилла. Адамдардын көпчүлүгүнө сен баш ийе турган болсоң, сени адаштырып салат. Ушундай жер бетинде Аллах Тааланы уккан, ыйман келтиргендер, буйругун аткаргандар, тыйгандан тыйылгандар аз эле санда экен туугандар. Мына ошол жерден берден да айтты, аламдардын акылдуулары дагы ушуну түшүнбөйт. Илимдүүлөрү да, илимпостор да ушул нерседен кур калып, ушул жөнөкөй болгон ачык айкын келген негиздерди түшүнбөй жүрөт. Тек гана аз эле адамдар деп. Мына бул нерсени ошол Куранда да көп жерде аздыкты айтып келген Алла Таалам. Ал эми дүйнө үчүн адам өзүнүн окат үчүн, жакшы жашайын деш үчүн ошол акылы ошого эле жетет дейт. Ошо илимпостодон киргендери. Ошон үчүн алымдар айттыр. Эмнеге десе, Ибн Таймиян рахимахулла сөзү бар. Аннахум уту фухуман валам юту улуман. Аларга түшүнүк берилген, адамдын табиятындагы түшүнүгү бар. Ар бирөөбүздүн түшүнүк сезими. Бирок алар илим алган эмес дейт. Бул деген Курандын, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндөгү келген илим жок. Ва аннахум уту закаа валам юту закаа. Аларга акыл берилген, акыл. Бирок ошол акыл менен калчап, ак менен караны айырмала тургандай илим менен пайда алган жок дейт. Ошол берилген акылын жакшылыкка пайдаланган жок дейт. Ошон үчүн кээ бирлер алданат. Чындык деген бул көпчүлүктө да тууган дейт. Акыйкат деген эл менен да дейт. Алла Таалам тескерин айтып атат. Жок, чындык деген көпчүлүктө болбойт. Сен көпчүлүккө баш ийбегин. Көпчүлүктүн көбү өз напсисин, кумарын ээрчийт. Көпчүлүктүн көбү адашууда болот. Кулдарымдын азы гана мага шүгүр болот. Эй Мухаммед, сен канчалык аракет кылсаң да алардын көбү сага Аллахка моюн сунбайт, иман келтирбейт деп. Анан туугандар, ушундай Алла Таалам берип койгон тунук акылды адам пайдаланбаса, берген угуу сыпатыбызды туура колдонбосок, биз ушул нерсеге кыяматка эң көп өкүнөт экенбиз. Ошон үчүн мындай сабактарды жана азыр немелерге угулатпай, музыка берип койгон нерселерге, анан бирөө ыйлап бакырып сүйлөп койсо, ошого маани берип, анын мааниси туурабы туурабы ага иши жок, ыйлап койсо, эмоция калтырып сүйлөп койсо, ошондой нерсеге маани берет. Ошон үчүн бул негиздерди жакшы түшүнүп алыш керек. Көпчүлүк адамдар ошо тозокко түшкөндө да ушинтип өкүнөт экен. Табарак сүрөсүндө айтат: "Лау кунна насма ау нaqil ма кунна фи асхабис саир" деп. Аттиңай биз акылыбызды калчаганда, ой жүгүрткөнүбүздө, акылыбыз читеткенибизде, укканыбызда биз тозок ээлеринен болбойт элек деп, тозокко түшкөн адамдардын да катуу өкүнгөндөрү ошол угуу сыпаттарын жакшы иштетпегени, акылдарын колдонбогонуна өкүнөт экен. Ошон үчүн жана жогоруда алым айткандай, түшүнүктөрү бар, бирок илимдери жок. Акылдары бар, бирок ошол акыл менен айырмалай тургандай сезими жок деп. Ошондойлордон болуп калбайлы туугандар. Дайыма эле ушундай эмоция калтырган, кыйкырган, бакырган, ыйлагандардын сөзүн угуп алып, бирок мындай карасаң бир
бир чоң нерсени айтып аткандай карасаң эч кандай өзү да түшүнбөгөндөр ушундай нерселер азыркы күнү интернетте көбөйүп кетти туугандар. Ушуну айтып коеюн дедим беде. Анда биринчи негизге кириштик туугандар. Биринчи негизде эмнени айтат? Биринчи негизде ихласу дини лиллахи таала вахтаху ла шарика ла. Аллах Тааламга бул дин менен ихласта болуу. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана жана анын шериги жок деп. Жалгыз Аллахтын өзүнө бул динде ихласта болуу. Аллахтын шериги жок. Ага шерик кошпостон бул динде ихласта болуу деп. Бул туугандар жазып алсаңыздар болот. Бул биринчи негиз экен. Биринчи негиз эмне десе ихлас экен. Аллах Тааламга ихласта болуу, ага шерик кошпоо деген ихластын кыргыз тилинде тил маанисинде тунуктук, айкындык, ачыктык, таза дегенде. Бул динди таза, ачык, эч кананы кирдетпестен, Кудай Тааламга кылган ибадатыңда бирөөнү шерик кошпостон, максатыңды Аллахты гана көздөө, эч кимди башка нерсеге жетүүнү көздөбөө, башка нерсеге умтулбоо. Ушул кылган ишиң менен Кудай Тааламга жакындооңдо, ибадатыңда жалгыз Аллахтан гана ыраазылыгын табайын, ошондо Аллахтан сооп алайын, жакшылыкка жетейин, азабынан кутулайын деген ошол ихлас туугандар. Эгер бул нерседен башка максат кете турган болсо, анда ихлас бузулган болот. Хада асл услул ва каидат дин. Бул негизтердин негизи туугандар. Биз айтпадыкпы, негиздер бар. Ушул ким негизди билбесе максатка жетүүдөн куруп калат деп. Ошонун эң биринчи алдында турган бул ихлас экен туугандар. Эгерде бул ихласты, бул эрежени жакшы түшүнүп алган болсо, бул диндин негизи болот дейт. Ушул нерсе менен пайгамбарлар менен үммөттөрдүн ортосундагы согуш болуп келген. Пайгамбарлар келип ошол коомдорун ихластуу болгула, ибадатты жалгыз Аллахтын өзүнө арнагыла десе, алар бул нерселерди түшүнө албай, пайгамбарларды өлтүрүп, кууп, ушул ихласты түшүндүрөйүн деп пайгамбарлар коом менен талаш тартышып келген дейт. Факалирун ма'ал ихлас хойрун мин кафирин ма'a адами ихлас. Ихлас менен амал кылынган иш жакшыраак. Көп амал кылынып, бирок ихласы жокко караганда дейт. Амалы көп, бирок ихласы жокко караганда аз гана амал болсо дагы ихлас менен кылынса ошол жакшыраак. Фалау аннал инсана юсалли лейла ва нахар ва ятасаддак бил амвал ва я'мал а'мал. Адам баласы намаз окуп түнкүсүн, күндүзү намаз окуп, кайрымдуулук кылып, жана жакшы иштерди жасап, бирок ихласы жок болсо, ал кылган амалдарынан пайда жок дейт. Шейх айтып атат. Эмнеге? Себеби дегенде ихласы жок. Ошол нерсе менен Аллах Тааламдын ыраазылыгын көздөбөдү, башка нерсени көздөдү. Эми вал ихлас ма'наху, ихластын мааниси эмне? Ихластын мааниси тарку ширки ва ифрадилла. Ширкти таштоо жана Аллах Тааламды жалгыздоо дегенди билдирет дейт. Ибадатты Аллах Тааламды жалгыздоо. Себеби эч бир махлукат ага ибадат кылууга, аны улуктоого татыксыз. Ал ким гана болбосун, кандай ийгиликке жетпесин, кандай бийиктикке жетпесин, эч убакта ага ибадаттын бир түрү дагы арналбайт. Ага багытталбайт. Мейли ал периштелер болсун, Аллахка жакын болгон. Мейли Аллахтан жөнөтүлгөн пайгамбарлар болсун. Мейли ал урматтуу адамдардын кулдарынан аскан оулиялар болсун. Же жакшы адамдар болсун. Ким гана болбосун, аларга Аллахка арналган ибадаттардын бири да арналбайт. Бири дагы аларга жөнөтүлбөйт. Мына ушул негиз туугандар. Биринчи негизде ибадатты Аллахтын өзүнө гана арноо. Бул ихлас деген ишке ашпайт туугандар. Качан ашпайт? Качан толугу менен ширкти таштамайынча. Ширкти таштабаса ихлас ишке ашпайт. Бул негиз ишке ашпайт. Алеми амма ман яхлат байнал ибада лиллахи ва байна ширк би гойрихи фахада амалуху хабит. Алеми ким кылып аткан ибадатында Аллах Таалам болгон сыйынуусунда ширкти аралаштырган болсо, анда ал ибадаты жок болот дагы амалы күйүп кетет дейт. Эгерде сен Аллахка шерик кошчу болсоң, амалың күйүп кетет деп келет Куранда.
Ал эми амалында Аллах үчүн ыхлас менен кылган адам болсо, бул адам бактылуу адам. Керек болсо ал адамдын амалы аз болсо дагы. Өткөндө айтып кетпедикпи туугандар? Шарапаттуу адамдардын арасынан аалым дагы, кайрымдуулук кылган адам дагы, шейит кеткен адам дагы биринчилерден бул тозок кыргылат. Себеби алардын максаты бул элге көрүнүш, атым калсын тарыхта, адамдарга сүйкүмдүү болоюн, адамдарга таанылайын, мени жакшы көрсүн, урматтуу болоюн, ар кандай бир дүйнөдөн кызыкчылыктарды көздөп алган ошол кылып аткан иши менен. Мына ошол нерсени сен көздөдүң, ошого жеттиң деп Алла таалам аларга соопту бербейт экен. Керек болсо сооп эле эмес, ошол кылган амалдар менен тозокко түшөт экен. Аз амал болсо дагы, ошол нерседе ыхлас болгон болсо, ал да жакшылык болот. Ошол нерсе менен кыямат кайымда тозоктон кутулуу болот. Мына буга бир мисал. Кыямат кайымда жакшылык кылбаган адам барат. Бул дүйнөдө жакшылык кылбаган адам. Ошол адам сооп амалдарын карайын десе, жанандай баракча менен жазылган күнөө амалдар дейт. Караса көзүнүн кулачы каякка чейин жеткен болсо, ошончо күнөөлөр дейт. Ошодон бир нечелер. Ал курудум, жок болдум деп Кудай таалам алдында турганда, бул дүйнөдө ошол баракчасы болот да, баракча. Бул дүйнөдө келмени айткан, бир эле жолу айткан, жана ошо келмени айтып туруп, ла иляха илlallah, бирок амал кылганга чейин эле өтүп кеткен. Ошондо жанагы баардык күнөөлөрүн баарын таразанын бир жагына коюп, анан жанагы келмени айткан жазууну, баракчаны бир жагына койгондо күнөөлөрүн сапырып түшөт. Сапырып түшүр ошол адам ошол айткан келмеси менен эле бейишке кирет. Мына ошол нерсени шейх берде айтып атат, карап көргүлөчү дейт. Ошол нерсени ыхласы менен айткан эле, маанисин түшүнгөн эле, бирок амал кылууга жетишпей эле бул дүйнөдөн көз жумуп өтүп кеткен эле. Ошол нерсеси менен кыямат кайымдын коркунучунан, Аллахтын азабынан кутулду дейт. Бул жерде ошол жанагы сөзгө далил. Адам кичине амал кылса дагы ыхлас менен кылган болсо, ал ийгиликке жетет. Кеп мындай түшүнүп албай эле, жөн эле тил менен айтып койсо эле болду экен де, жок, тил менен бул адам айткан, бирок маанисин түшүнүп, жана амал кылганга чейин өтүп кеткен деп айтышат экен. Эми сиз ихлас менен айтып, жүрөгүңүз менен сезип, денеңиз менен аткарып, ихлас менен аткарган болсоңуз, анда кандай болот тууган? Элестетип көрүңүз. Мына ушул нерсе далил болот дейт. Адамдын күнөөлөрүнүн кечирилишине, Аллах таалам ыраазылыгына жетишке сөзсүз амалында ихлас менен болуш керек. Ихлассыз амал кылгандан кийин ал нерседе пайда жок. Койду канча амал болбосун, канча жакшылык кылбасын, ал жакшылыгында башка нерсени көздөгөн болсо, эч кандай жакшылыкка жете албайт. Ал эми ихластын каршылыгы эмне деп айта турган болсо, ал Аллах тааламга шерик кылуу туугандар. Аллах тааламга шерик кылуу десе эмне? Аллах тааламга теңөө деген. Аллах тааламга мисал Кудай башка бир махлукаттан кандай суранган болсоңуз, ошондой Аллах тааламдан суроо. Башка нерседен үмүт кылсаңыз, эмнени? Аллахтан кандай үмүт кылсаңыз, ошондой үмүттү башка бирөөгө арноо. Аллахтан кандай корккон болсоңуз, ошондой коркууну дагы башка бирөөгө арноо. Аллахтан кандай суранган болсоңуз, ошондой сурануу дагы башка бирөөгө ошондой сурануу. Мына ушул нерселердин, ошон үчүн ширк дегенде бир эле ширктин түрү көп аябай. Мындай кыскалап аныктама бергенде, Кудайга таандык болгон касиеттердин бирин башка бир махлукаттарга арноо, ошол ширк болот туугандар. Жана Кудай тааламга теңөө дагы. Тозок ээлери жатканда дагы алар өкүнөт. Аттиңай биз аламдардын Роббисин теңеп алыппыз деп. Эмнеге теңеп алган? Ошол махлукаттардын бирине теңеп алган. Жанандай айтпадыкпы, баланча тоо, баланча мазар, баланча жер деп, ошол жерден барып жакшылыкты үмүт кылып, жамандыктын кетирүүсүн, балесин кетирүүсүн барып ошол жерде ыйыктагандарды. Ошол нерсени кимден сураш керек эле? Аллахтан сураш керек болчу. Теңедиби? Башка ыйык жерде Кудай тааламдын кудуретине теңеп койду. Мына ушундай да ширктин түрлөрү. Ихластын каршылыгы эмне десе, ихластын каршылыгы бул ширк экен. Биз айттык, фат-таухид хуа ифрадуллахи бил ибада. Таухид деген эмне десе, Аллахтын жалгыздыгы, ибадатты Аллахтын өзүнө арноо деген, бул ибадатты Аллах тааламды жалгыздоо. А ширк эмне десе, хуа сарфу шей мин анваил ибада ли гайрилла. Ал эми ширк десе,
ибадаттын бир түрлөрүн Аллахтан башкага жиберүү, Аллахтан башкага арноо. Мисалы эмне десе, курбанчылык чалуу, Аллах үчүн эмес, башка бир мүрдөгө, баланча талга, баланча ыйык жерге деп барып, же болбосо Кудай Тааламга убада бергендей башка бирөөгө убада берүү. Убада деген сөз мындай: о Аллахым, ушул оорудан айыгып кете турган болсом, же ушундай кылып мынча жетимге, мынча жесирге жардам берем, мынча же кой союп таркатам дегенде. Ошону кээ бир адамдар махлукаттарга жасайт. Мисалы бирөө балалуу болбой жүргөн болсо, баланча мүрдөгө барат дагы, ошол жерден суранып айтат: эгерде мен балалуу болуп кетсем, ушул жерге келип бир уй союп берем деп айтат. Же жылкы соём дейт. Ошо кимге? Ошол ыйык жерге. Ошон үчүн убара болуп ошол жака апарып сойгондор ошодон. Анан Аллах Таала анын тагдырына жазып коет. Анан ал ойлойт, ошол жерде мага ишке ашты, ошол жердин кудурети менен ийгиликке жеттим деп, анан барып ошол жакка соет. Ошону надыр деп коет араб тилинде. Бул да чоң ширктерден Аллах сактасын. Жана дуа кылып, Аллахтан башкадан дагы үмүт кылып, жардам суроо, мына ушул сыяктуулардын баардыгы ширк болот. Хада хуа ширк. Ва ширкул максуд хуна хуа ширк фил улухия. Туугандар, анан түшүнүп кое турган нерсе, бул жердеги айтыла турган ширк деп келген нерсенин баардыгы улухиядагы ширк. Улухия деген эмне десе, бул Аллах Тааламга кылган ибадатыбыздагы ширк. Ал эми Алла Тааламдын рубубиясындагы, рубубия деген Алла Тааламдын өзүнө таандык болгон сыпаттары, мисалы жаратуучу, өлтүрүүчү, ырыскы берүүчү, Алла Таалам жакшылык берүүчү, жамандыкты да Алла Таалам буйругу менен келүүчү, ушул нерсенин баардыгы Алла Таалам рубубиядагы. Бул нерсени Аллах Таалам бар деген нерселерди, ал нерседе айтылган жок бул жерде. Талаш пайгамбарлар менен үммөттөрүндөгү талаш адамдар менен чакырып келгенде бул рубубияда болгон эмес, улухияда болот. Мындай чыкканда сен Кудай Тааламга кылган ибадатыңды түздө. Кудай Тааламга кылып аткан ибадатыңды Аллах Таалам жалгызда. Кадимки сен Кудай Тааламдын бар экенин, жалгыз экенин ишенгениңдей эле, эми ибадатыңды дагы жалгыз өзүнө арна деген сөз да. Көпчүлүк адамдар ушул жерден чаташып алат. Аллах бар, Кудай жалгыз, Кудай ырыскы берет, Кудай мени жаратат дегенди таухид деп түшүнүп алат. Болду, ушул эле таухид депчи. Бул нерседе проблема болгон эмес дейт. Коомдордо, мурукуларда бул нерседе чатак болгон эмес. Айткан эмес, эки Кудай бар, Кудайдан башка бирөө жаратат, Кудайдан башка бирөө ырыскы берет деген түшүнүк болгон эмес дейт. Кээ бирлер текебирленип айткан, бирок жүрөктөрүндө ишенип турган. Мен Роббим деп айтып алгандар бар. Фиравунга окшогон. Бирок жүрөктөрүндө билип турган ал өзү Робб эмес экенине, ушундай Робб бар экенине, бирок текебирленип гана тилинин учу менен айткан. Бирок жүрөктөрүндө сезип турган. Тур сүрөсүндө айткандай, Алла Таалам: "Ам хулику мин гайри шей, ам хумул халикун." Алар өзү эле жаралып калыптырбы дейт. Же алар жаратуучу бекен дейт. Же алар асман менен асмандарды, жерлерди жараттырбы дейт. Деп Алла Таалам айтып атат да. Бул нерсеге эч ким танган эмес да, Кудай Тааламдын Роб сыпатында. Бул аргасыз баардык мушриктер деле, мурун коомдордун баардыгы айтып келген. Ва инсалтахум ман халакахум. Ким жараткан десең, алардын баардыгы эле Аллах жараткан дейт. Аллах рызкы берүүчү деп. Аллах Тааламдын ишиндеги нерселерде ширк кылган эмес. Азыркы күндө ошол адамдар чаташып алат. Мен ширк кылган жокмун. Кандайча десең, мен Аллах жалгыз деп айттым. Аллах өзү рызкы берет. Аллах өзү жаратат десе, ушул ширк, мен значит ширк кылган жокмун деп ушул менен чаташат. Жок, сен ушинтип айттың да, Аллах Таалам жалгыз, Аллах ушул эми ошол жалгыз деп Аллах Таалам тааныдыңбы, эми ибадатыңда жалгыз өзүнө арна деген сөз да. Улухияда. Эмнеге сен Аллах Тааламды жалгыз деп ыйман келтирип ишенесиң да, бирок амал кылганда жалгыз өзүнө арнабайсың. Башкаларга да арнай бересиң. Адамдар көрсө экен, адамдарга таанылсам экен, баранча жерде оолия бар экен, баланча жерде бирөө жол ачып берет экен деп эмне үчүн сен дагы башка бирөөлөрдүн да назарын карап атасың? Эмнеге ибадатыңды тунук, ачык, айкын, таза кылып Аллахтын өзүнө арнабай жатасың? Ома умиру илля лиябудуллаху мухлисина лахуддин. Алар тек гана Аллах Тааламдын өзүнө гана таза ихлас менен, мухлис, ихлас менен сыйынууга буйрушту дейт. Мына ушул пайгамбарлардагы туугандар, динге, иманга чакыруучулар менен, коом менен талаш тартышууда болуп келет. Кээ бир адамдар талаш ойлойт да, пайгамбарлар келип, силердин үстүңөрдө Кудай деген бар деп. Ал нерселер адамдарга жаңылык болгон эмес, баардыгы билген Кудай бар экен. Бирок проблема, маселе,
ошол адамдардын ишенген кудайынын өзүнө гана арноо ибадат ошол болгон. Алар ишенебиз деп коюптур, бирок ибадаттарын түрлүү түркүн кылып ар нерсеге арнай берген да. Мына бу жерде айтып атат азына. Ва кауну аксарил Кур'ан фи баяни хадал асл мин вужухин шатта би каламин яфхамуху абладул амма деп. Куранда канчалык ушул негизди баяндап келет тугандар. Аябай көп. Ихластыкка чакырган, ширк кылбагыла, жалгыз Аллахтын өзүнө арнагыла деп түрлүү сөздөр менен Куранда эскерген болсо дагы, ал сөздөрдү жөнөкөй карапайым адам түшүнөт дейт. Ушунчалык кенен айтылып атат Куранда. Бирок ошондой болсо дагы ушул негизди биз түшүнбөй, эмне үчүн мусулмандардан мына биз көрүп келаткан канча деген мусулмандар бар, ибадатты Аллахтын өзүнүн жалгыз өзүнө арнабай, ар нерсеге арнап жүргөндөр. Бирок ошол нерселерди тыйып, чоң негиз кылып Куранда канча жерлерде эскерип атат. Биринчи негизде караз биз өткөндө айтпадыкпы туугандар, бул негизге көпчүлүк адамдар каршы келет депчи. Куранда жазылып турат, мындай кылбагыла десе эле биз окуп коюп тилин учу менен бир кылып жүрө беребиз да. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан. Ниса сүрөсү 36-аятында Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, ага шерик кылбагыла. Эмне түшүнүксүз болуп атат? Эмне бир ушуга бир бүдөмүк жери барбы? Ачык айтып атпайбы мына негизде? Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла, ага шерик кылбагыла. Же буга бир өзүнчө бир неме керекпи, түшүнүк керекпи? Аллахтын өзүнө гана сыйынгыла деп атат. Өзүнө гана арнагыла ибадатты деп атат. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан. Канча ушинтип келет да аяттар. Бирок ушул жерден адамдар окуп эле өтүп кетет. Карасаң эле барсаң башка жактардан барып ширк кылып жүрүшөт. Рия кылып жүрөт. Себеби акыл калчап, ой жүгүртпөйт буларга дейт. Аларды жана айтып кетпедиби кече? Жөн эле Курандын максаты аны ой жүгүрт, акыл калчоо эмес. Эмне кылып алган? Табаррук, ар кандай окуй турган нерсе бул жөн эле. Ага акыл калчабайт. Мына ошондуктан келген бул негиздерди канча жолу кайталап келсе деле алар укпайт. Жана айтып атпадыбы тозок элер, акылыбызды калчабаппыз, укпаппыз деп. Ал деген сөз иштеткен эмеспиз. Ушул Алла Таалам берген жакшылыктарды биз. Ушул нерсенин айынан араб тилде деле Куран жазылган болсо, арабтар деле ушуну окуп өтүп кетип, араб өлкөлөрүндө деле ошондойлор бар. Кабырларга барып, кабырларга сыйынып, ошолорду ортомчу кылып, ошол жерден барып жардам сурап, өлүктөн жардам сурагандар бар. Керек болсо ошентип барып аткандардын арасынан Куран жаттагандар бар. Куранды толук жаттап. Субханалла, өкүнүчтүү дейт. Ушундай негиз канча жыл кайталанып келсе дагы, бирок адамдар ушул нерсеге маани бербей, ага каршы иштер жасап жүрөт. Жана күн деле ушул аяттарды окуп жүрөт. Кылып аткан ишине каршы болгон аяттарды күндө окуйт, бирок ага акыл калчап, ой жүгүртүп, бул кылып аткан ишиме Куранда каршы келип атат го деп. Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Ал-Кур'ану куллуху фит таухид." Куранды ичин бардыгы таухид. Лианнаху имма амрун би ибадатиллах ва тарки ширк. Куранда Аллах Тааламга сыйын деп буйрук келет, же ширкти ташта деп келет. Же таухидтин бир бөлүгү келет, же ширктин бир бөлүгү келет. Ошонун өкүмдөрүнүн халал, харам, адалы келген болсо, таухидтин акыларынан болот. Же болбосо пайгамбарлардын тарыхы келет, окуялары келет, ошо үммөттөр менен кандай болгон, эмнеге чакырган, биринчи эле коомун чакырганда, алар менен талаш тартышканда да эмне байлык талашып тартышыптырбы, бийликти талашып тартышыптырбы пайгамбарлар келип, эмне негизинде келише албаптыр. Жок, бүттү ушул таухид. Ибадатты Аллахтын өзүнө арнагыла, ага шерик кылбагыла, ихлас менен ибадат кылгыла деп ушунун негизинде талаш тартыш болгон коомдор менен. Ошон үчүн айтып атат, Куранда ар бир келген аят, сүрөлөр таухид. Курандын башынан баштап аягына чейин окусаңыздар туугандар таухид. Бирок ошондой болсо дагы адамдар ошону окуп коюп, ширкти жасап жүрө берет. Ла илаха иллаллах дейт, ага амал кылбайт. Келмеси айтканы башка бир жакта жүрөт, Куран окуганы башка жакта жүрөт. Эч окуган нерселери менен күнүмдүк кылып аткан амалдар бири-бирине карама-каршы. Курандагы келген маанилер жөн эле тилинин учунда дейт. Керек болсо сен сурасаң да, шейх айтып атпайбы? Лау тасал вахида минхум. Бирөөнү кармап алып туруп сурасаң, ла илаха иллаллах мааниси эмне десе, ал адам түшүнбөйт дейт. Мен билбейм деп айтат дейт. Ана лама тааллам, себеби мен үйрөнгөн эмесмин дейт. Идан анта тaqulu ла илаха ва ла таалам манаха. Сен ла илаханы айтып жүрө бересиңби, бирок маанисин түшүнбөйсүңбү? Ушул нерсе мусулманга ылайык болобу?
Адамдар айтат ла илаха, ошон үчүн мен деле айтып жүрөм деп. Аллахтан башка Кудай жок деген бул туура эмес. Котормо туугандар. Көптөр ушинтип коет. Келменин мааниси эмне десе, Аллахтан башка Кудай жок. Сами'тун нас якулуна шай'ан факультуху. Адамдар айтты эле, мен да айттым. Муну ким жооп берет дейт мындай суроону. Мындай суроого жоопту эки жүздүү мунафык адам жана кабырдан 3 суракка Роббиң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким десе жооп бере албай, ха деп адамдар айтчу эле, мен деле айтып жүрөчүм эле деп айтат экен бул дүйнөдө. Мунафык жүрөгүндө ишенген эмес. Адамдар үркүсө кошо үркүп, адамдар айтса ошол менен кошо айтып жүргендер. Мындайлар кабырда да жооп бере албайт. Себеби ал не деп айтат дейт, хадисте келет. Мен укчу элем, адамдар айтчу эле, мен ошентип айтып жүрөчүм эле. Эмнеге жөн эле, алар айтып жүрчү, мен деле айтып жүрөм. Ушул нерседе жакшы бар окшойт деп. Булардын абалы дейт. Эгерде ушинтип маанисин түшүнбөй, айткан нерсесин өзү түшүнбөй жүргөндөрдүн Алла Таалам Бакара сүрөсүнүн 171-аятка эмнеге окшоштурган билесиздерби туугандар? Жана койчуман же койду жайып жүргөн койчу болот, анан койлору болот. Ошо койлорго, айбандарга окшоштурган. Wa mathalul ladzi kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma illa du'a wa nida summun bukmun wa umyun fahum la yaqilun. Аллахка капыр болгондор булар кадимкидей чакырык дейчи, укпагандай. Сокур болот алар, акыл калчабайт, дудук. Шаббахахумуллаху бил бахаим, айбандарга окшоштурган. Жана койчу жайып жүргөндө кош деп анан бир нерсе сүйлөп аякка бурулбайсыңбы, тияка бур, ушундай мисалдар сал, койлор түшүнбөйт деп эмне деп айтып аткан. Мына ошондой дейт. Кадимки келменин маанисин билбесе адам. Бул максат эмне? Ихластан максат эмне? Куранда канча жерде келип атат, ширктен тыйып, ихласка чакырып атса, ошо каршы иштер жасап коюп, бирок Куранды окуп жүрө берсе, пайда бербейт дейт алар. Ошол жерде жана капырлардын кылган ишине окшоштук бар. Эки жүзүлөрдүн сүйлөгөн сөзүнө окшоштук бар. Амалдарыбыз окшош болот. Себеби биз маанисин билбей эле каршы иштер жасап атабыз. Анан бул ихласты жок кылууга шайтан кандай күрөшөт, тарыхта кандай күрөшүп келген туугандар. Ажип да өтө таң калыштуу субханалла. Адам ушинтип акыйкаттан алыстагандан кийин өткөндө айткандай чындыкты жалган деп көрөт, жалганды чындык деп көрөт. Ихласты ширк деп көрөт, ширкти ихлас деп көрөт. Жакшы адамдарды жаман деп көрөт, жаман адамдарды жакшы деп көрөт. Ошентип жүрөккө оодарылып калат экен, Алла сактасын. Биз бүгүн биринчи негизде ушу ихласты алдык туугандар. Ихласка эртең каршы келгендердин, ихласты кантип шайтан башкача кылып көргөзүп койгон адамдарга улап ошо биринчи негизди жакшы түшүнүп алган болсок туугандар, эгер бул ихласты түшүнбөсөк, алган экинчи негиз, үчүнчү негиз болот, төртүнчү негиз алардан эч пайда болбой калат. Окуган Курандарыбыздан, кылган ибадаттарыбыздын баары текке кетет туугандар. Ошон үчүн муну кайра эле сайрап какшап неге айтып атат алымдар? Ушул нерсе түз болсо калган нерселериң, ибадаттарың түз болот деген сөз. Эгер бул нерседен куласаң, калгандарың миң мыкты жакшы аткарсаң деле пайда жок деген да. Намазыңанда, орозо, зекет бүт сойлук амалдарың пайдасы жок. Эгерде ушул биринчи негизди, биринчи асылды түшүнбөгөн болсок.